Bismillahirrahmanirrahim. Дайырыз. Бүгүн үйлөнүү үлпө тойлор жөнүндө көптөгөн маселелерди айтсак болот. Бирок ошолордун ичинден бир олуттуу маселеге, адатка маани берип көрөлү. Адатта той болгон жерде сахнанын төрүнө 2 жаш отурат. Жана алар отурган жер өзгөчө бир боектор менен боелуп, жарыктар менен жаратылып, башкаларга салыштырмалуу бийигирээк жерде, көзгө көрүнөрлүк жерде отурушат. Бул көпчүлүк үчүн адаттагы эле көрүнүш. Бирок ушул маселеге бир тереңирээк акыл жүгүртүп көрөлү. Эгер кыргыз мусулмандардын тарыхына назар сала турган болсок, төргө бардыгы эле отура берген эмес. Төргө жашы улуу, коомдо кадыр-баркка ээ болгон улуулар отурган. Эмнеге? Анткени алар ошол төргө татыктуу болушкан. Бүгүн деле көпчүлүк кыргыздардын үйүндө төрдө ата-энеси отурат. Эгер сырттан жашы улуураак адамдар келген болсо, ата-эне дагы төрдү бошото берет. Эмнеге? Анткени жашы улуу, алардын мээнети көбүрөөк. Мына ошондуктан дагы алар төрдө отурат. Ал эми тойлорубузга назар салып көрө турган болсок, тойлорубузда тетирисинче. Тойлордо жаштарыбыз төрдө, каарыларыбыз босогодо калып кетти. Охо, бүгүнкү тойлордун төрү жөнүндө айта берсе сөз көп. Кудум бир хандардын, падышалардын төрүндөй. Менимче мурдагы падышалар дагы мындай төргө отурбаса керек. Төрдөн бардыгы көрүнүп турат. Кеченин ханы жана канайымы. Жакшылап ой жүгүртүп көрөлү. Кичинекей кезиңизден бери ата-энеңиз сизди өзү жебеген тамактар менен жедирсе, өзү кийбеген кийимдерди сизге кийдирсе, өзү окубаган окуу жайларга сизди окутса, мээнети ополтоодой болгон ата-энеңиздин жанынан сиз өз колуктуңузду жетелеп алып, хандын тактысындай болгон төргө өтүп баратасыз. Ата-энеңизден өйдө отурган, төрдө отурган сиз эртең кантип кызмат кыласыз? Ата-энеңизден өйдөдө, төрдө отурган сиздин келинчегиңиз эртең кантип кызмат кылат аларга? Менин жашым 24-тө. Үйлөнгөнүмө 2 жыл болду. Менин тоюмда ата-энелерибиз төрдө отурду. Мындан биздин эч жерибиз кемип калган жери жок. Эл деле бир нерсе деген жок. Эл тескерисинче алкыш айтты. Мен муну мактануу үчүн айтып аткан жерим жок. Болгону ошол абалды башынан кечирген адам катары силерге айтып жатам. Ошол учурда менде ата-энемди төргө отургузгандыгым үчүн сыймык пайда болду. Үйлөнүү үлпөт тоюндагы рахатты башкаларга караганда көбүрөөк сезим деп ойлойм. Бул абалга өзүм дагы, жубайым дагы ыраазы болду. Иншалла Кудайым дагы ыраазы болду деген үмүттөм. Эгер сиз үйлөнүү алдында турган болсоңуз, сиз ата-энеңизди төргө отургузуңуз деп кеңеш айтамын. Баш жагына келин күйөө баланы отургузуп алган туура эмес деп ойлойм. Себеби 2 жаштын ата-энелери төрдө отуруп, келин күйөө бала эл жакта отурса жакшы болот эле. Ошо 2 куданы кудагыйла отургузуш керек төргө. Төргө туура айтасыз. Өзү той ушулардыкы. Досторум эмне дейт? Эл эмне дейт деген сөздөр менен, ойлор менен кыжаалат болбоңуз. Эгер сиз ушул айтылгандарды түшүнгөн болсоңуз, анда коркуунун кажети жок. Эмнеге мен бул сөздөрдү эркектерге деп басым жасап айтып атам? Анткени коомдук маселе болсун, үй бүлөлүк маселе болсун, эркек гана чечет. Ким өзүн эркекмин, эрмин деп билсе, ушинтип диниңиз буйруган нерсени жасап көрүңүз. Ошондо билесиз. Сиз чыныгы эркек экениңизди жубайыңызга дагы, кайын журтуңузга дагы, элиңизге дагы, коомуңузга дагы далилдеңиз. Менимче бул өтө деле эрдикти талап кылбайт негизи. Бирок бүгүн башкача абал болуп калды. Ошондуктан бул ойдо мен Кыргызстан бойлуп мусулмандардын арасында өкүм сүрүшүн каалайм. Эгер бул ойго кандайдыр бир карама-каршылык сөздөр айтыла турган болсо, ата-энемден өйдө мен жубайым менен отуруп алуу менин диниме, менин маданиятыма, менин дүйнө таанымыма каршы келет деп жооп айтыңыз. Эркектерге айтарым ушул.